Кыргызстанда мамлекеттик алымды онлайн төлөө мүмкүнчүлүгү ишке кирди. Тагыраагы сот системасы тарабынан ишке киргизилген жаңы санариптик сервис жарандарга мамлекеттик бажы төлөмүн үйдөн же кеңседен чыкпай эле же болбосо сотко же башка банктарга барбастан өзүнө ыңгайлуу убакта мобилдик тиркемелер аркылуу төлөөгө мүмкүнчүлүк берет. Азыркы учурда бул тутум элдик мобилдик тиркемеси менен иштеп жатат. Жакынкы күндөрү ага М-банк жана Бакай банк жана башка банктар кошулат. Мындан тышкары жарандардын ыңгайлуулугу үчүн Жогорку соттун сот чекит KG расмий сайтына мамлекеттик алымды эсептөөчү онлайн калькулятор жайгаштырылган. Анын жардамы менен арыздын түрүнө жараша төлөнө турган алымдын көлөмүн алдын ала эсептеп алса болот. Мамлекеттик алым бул сотко кайрылууда, юридикалык мааниге ээ документтерди алууда, башка юридикалык аракеттерди жасоодо төлөнүүчү милдеттүү төлөм. Аны жеке адамдар жана юридикалык жактарда төлөшөт. Жогорку соттун мамлекеттик салыгын элдик мобилдик банкинг аркылуу төлөңүз. Башкы беттен мамлекеттик тейлөө кызматтары бөлүмүн тандаңыз. Жогорку сотко мамлекеттик алымды төлөө бөлүмүнө өтүп, сумманы киргизиңиз. Эгерде сиз башка адам үчүн төлөп жатсаңыз, тиешелүү опцияны жандырыңыз. Бардык маалыматтар автоматтык түрдө толтурулат. Текшерип, улантуу баскычын басыңыз. Төлөмдү аткарып, аны ырастап коюңуз. Төлөмдүн чеги таржымал бөлүмүндө сакталат.